идеясы жашоо болбойт да. Идея деген бул багыт деген сөз да. Багыт. К чему-то надо стремиться. Анан көк жал болуш керек да. Чарчабаган, талыкпаган ишкер болуш керек да. Иштеш керек. Всегда ойлонуш керек да. Мындай эле жап башта эле жаттың болду, кедей болосуң. Кичине эле жан баштап жаттың, кедей болосуң. Демек дайыма кыймылдоо болуш керек. Дайыма кыймыл керек да, кыймыл. Иш болуш үчүн, жакшы жашаш үчүн. Анан ден соолук жакшы болуш үчүн да кыймыл керек. Физиктик кыймыл деген сөз да. Ошонун баары экөө чогуу мындай. Ошо да идея бул ориентир да, ориентир. Ориентир болуш керек да. Кишиде болобу, же бир компанияда болобу, же бир райондо болобу, же мамлекетте болобу, неважно. Ориентир болуш керек да, ориентир. Ориентир болсо, жаңылбайсың, ошол жака кетесиң да. Бүт баары ошол жака кетет же сен өзүңдүн үйлөрүң ошол жака кетесиң, же болбосо өзүңдүн компанияң менен. Ар бир иштеген сотрудник ошо ориентирди билет. Багыт четко. Ошол багытка жараша, ориентирге жараша жанагындай балыктар пайда болот. Жана стратегия, ошонун стратегияны иштелип чыгат, ошону. Мечүн жана миссия деген бар. Миссия. Анан жанагы балыктар ценность деп коет. Анан жанагы ошого карата жана корпоративдик управление түзөсүң. Корпоративдик управление түзөсүң, ошого карата корпоративдик культураны түзөсүң. Чтобы ар бир иштеген сотрудник ошо компаниядан кеткис кылыпчы. И любой киши ким менен иштебей кылбагын, бирдеме кылбагын ал сенден кеткис кылып иштеш керек да.